Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Биз кайрадан беттештерди көкпөр боюнча ошол президенттин кубогуна арналып уюштурулуп жаткан мелдешти көрүүнү улантабыз. Бүгүн биринчи лиганын алкагында 4, ал эми жогорку лиганын алкагында 2 оюнга ортоктош болобуз. Азыр болсо мынакей жогорку лиганын алкагындагы ошол 2 оюндун бири старт алып алдында турган учуру. Чүй облусунун 2 күчтүү командасы бири-бирине каршы оюн алдында турган маалы. Барыңыздар көргөнүңүздөрдөй Сары Өзөн жана Сары Өзөн Расвет командалары оюн алып барат. Эми Сары Өзөн жана Сары Өзөн Расвет командалары албетте ага ийни командалар деп айтсак дагы жарашат, бирок эки команда тең бири-бирине каршы өтө жогорку деңгээлдеги оюнду көрсөтүшү күтүлөт. Эки команданын албетте баягы бири-бирине аты окшош, бир облустун намысын коргоп жатканы менен бул эки команданын койгон максаты экөөлүк, экөөбүз тең жеңишке жетишүү. Мынакей сары түстөгү бул бир аз жашыраак оюнчулардан түптөлгөн Сары Өзөн Расвет командасы. Албетте ичинде тажрыйбалуу Урмат Мусаев сыяктуу күчтүү оюнчулар жок эмес. Ал эми мынакей көк жашыл көк түстөгү команда бул болсо Сары Өзөн командасы. Сары Өзөн командасы буга чейинки Ноорузга арналган мелдешке катышкан эмес, бирок андан кийин ошол барыңыздар билсеңиздер кийинки мелдешке катышкан. Ошол 9 май жеңиш майрамына арналып уюштурулган мелдешке жана анда бул команда өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтө албаган болчу. Эми бүгүн сөзсүз түрдө эки жааттын башкы максаты мыкты оюнду алып барып эле тим болбостон күйөрмандарына жеңиш тартуулоо. Оюнду жүргүзүп көзөмөлдөп берген Калыс Алымкулов Шайлоо. Ортодогу башкы Калыс Шайлоо Алымкулов болот. Ал эми азыр ошол ипподромдон чекесиндегилер тартипке келген соң беттеш башталат буюрса. Келиңиздер анда курамдарга өтүп тааныштырып берели. Буга чейин экранда сиздер кимдер оюн алып барарын, кандай ат менен ойноорун көрүп алдыңыздар. Сары Өзөн командасынан баштай берели. Алар ушул көк түстөгү команда. Биринчи атарсан менен Рустам Тыналиев Комбат аттуу аргымак менен оюн алып барат. Экинчи Султан уулу Кубаныч Крас, үчүнчү Нурбек Юсупов Жиган, төртүнчү Акбар Иманбеков Сүлүк Кара, 5-чи Фархат Бишикеев Ракет, 6-чы Аскат Аскаров Шахнур, 7-чи Азат Бишиналиев Легенда, 8-чи Улан Насакеев Мырзатору, 9-чу Азат Насыпбеков Аврора, 10-чу Жаштемир кечиристер, 10-чу Таштемир Жекшенов доул менен ойнойт. Андан ары 11-чи Тыныч Алыбаев Карабайыр, 12-чи Айбек Иманалиев Нур Кашка менен оюнга чыгат. Мынакей дагы бир жолу бизге курамды көрсөтүшүүдө. 5-чи номердеги Бейшекеев Фархат 87-жылкы Аракет чапканаты. 6-чы номердеги Аскаров Аскат 93-жылкы Шахнур. Мынакей азыр дагы бир жолу оюнчуларды тааныштырууда. Аскат Аскаров 6-чы катар санында ойногон оюнчу. Мынакей оюнчуларды жүзүнөн дагы көрүүдөсүздөр. Улан Насакеев белгилүү оюнчу, ал 8-чи. 9-чу Азат Насыпбеков Аврора менен ойнойт. Доол менен ойногон Таштемир Жекшенов дагы сиздердин назарыңыздарда. 11-чи Комбат менен Рустам Тыналиев, андан ары 12-чи Айбек Иманалиев Нур Кашка. Демек, Тыныч Алыбаев менен Рустам Тыналиевдин номерлары алмашканын белгилеп коюшубуз керек. Демек, Сары Өзөн командасынын капитаны буга чейинкидей Рустам Тыналиев эмес, Тыныч Алыбаев болот экен. Эми Сары Өзөн Расвет командасына келели.
Рамзат Бөкөнбаев Сарыөзөн командасынын капитаны Телтору менен ойнойт. Экинчи Айбек Эсеналиев Эркетору. Андан ары үчүнчү Темир Молдокулов Акжол, төртүнчү Тилек Мукаев Гром, бешинчи Тилек Эсенбаев Сүлүк Кара, алтынчы Болбек Шакирбек уулу ал Капраль менен ойнолуп барат. Жетинчи Бактыяр Таалайбек уулу, Баку Таалайбек уулунун аты Тайлонг, 8-нчи Урмат Мусаев Гектар, 9-нчы Алы Назаров Тумар, 10-нчы Бекназар Аматов Сусамыр, 11-нчи Элеман Нурболот уулу Каркыра жана 12-нчи Эмирлан Жеңишбек уулу Аккула. Башкы саатчысы Темир Молдокулов. Темир Молдокулов бул команданы алып чыгуу машыктыруу элетин болбостон ошол мезгилде өзү дагы ойноп жаткандыгын көрдүк. Ошентип оюнчуларды бир-бир сыйрадан тааныштырып көрөрмандарга көрсөтүп өтүштү. Сарыөзөн Расулет командасы Дагыны балет кылмыз. Мен жакшы кылып элем. Азыр бир аз эртерээк баштап алыптыр. Көкбөрүнүн калыстары чийин-чийги четте дагы күтө турууну айтты окшойт. Мейли күтө турабыз, күткөндөн качпайбыз. Демек бир аз азыр тыныгуу болот, андан кийин гана беттеш башталат. Эгер даяр болбосо бир аз кечирээк эле командаларды алып чыкса болмок.
тартпайды. Азыр мынакей командалар акырындык менен оюнга даярданып жаткан учуру. Демек, беттеш башталат азыр. Дайыр жол айтып коюшубуз керек. Мынакей жашыл көк түстөгү команда, бул сары номерлери менен жазылган команда, Сары Өзөн жааты. Ал эми ага каршы сары түстөгү кийим менен бүгүнкү беттеште Сары Өзөн командасы беттеш өткөрүп жаткан чагы. Сары Өзөн Рассвет командасы, кечиресиздер. Азыр эми белги берилер замат оюн старт алат. Беттеште мен бул команда фаворит же бул команда алсыздык кылат деп айта албайм. Эки команда да тең жеңүү чаталууга мүмкүнчүлүгү чоң. Эки команданын тең оюнчулары өтө чебер оюнчулар. Айрыкча Сары Өзөн командасынын оюнчуларынан мынакей Рустам Тыналиевти, андан сырткары Аскат Аскаровду, дагы кимди? Кубаныч Султан уулун, Азат Бейшеналиев, Улан Насакеев сыяктуу, Тыныч Алыбаев сыяктуу оюнчуларды биз белгилеп карап өтсөк болот. Ал эми Сары Өзөн Рассвет командасынын чабуулчусу мынакей жаш 20 жаштагы Элеман Нурболот уулу, Бактияр Таалайбек уулу, Тилек Мукаев, Айбек Есеналиев жана ошондой эле Урмат Мусаевдер албетте өзгөчө бир мааниге ээ оюнчулардан болуп эсептелинет. Кечээ күнү биринчи Айланпадагы оюнда Сары Өзөн Рассвет командасы өлкөбүздүн бир нече жолку чемпиону ынтымак менен кезикелип, Талас облусунун жаатына 5-2 эсебинде жеңилип калган. Азыр болсо жерден Бактияр Таалайбек уулу мынакей Тайлунг менен улакты эңип алган. Бирок дароо эле сыртка чыгып кетти. Тайлунгду алыстан тааныса болот. Ушундай кашкасы чоң ат. Азыр эми келиңиздер жекеме жекеге ортоктош бололу. Жекеме жекенин чеберлери Урмат Мусаев менен анын каршылашы ким болору баарыңыздарга белгилүү Кубаныч Султан уулу, урматтуу мекендештер. Белгилүү оюнчу бүгүнкү беттеште Краз менен ортодо. Ал эми ага каршы Гектар менен Урмат Мусаев. Урмат Мусаев азыр ортону ээлеп турган учуру Гектар менен. Гектар, Ахиллес, Геркулес, мынакей бизде ортого түшкөн аттардын, аргымактардын аттары өзүнчө бир өзгөчө. Урмат Мусаев жетти окшойт, такымга басууга үлгүрбөдү. Кубаныч Султан уулу дагы оңой жоо эмес, оңой оюнчу эмес. Аны өз учурунда баарыңыздар жакшы таанып билесиздер. Бирок Урмат Мусаев дагы бул жөнөкөй эле ат менен болсо дагы кез келген оюнчуга ортодо мүмкүнчүлүк бербестен чоң маселе жарата турган оюнчу. Кечээ мисалы ошол ынтымак командасы менен болгон беттеште Геркулес менен чыккан, Ахиллес менен чыккан оюнчуларга каршы чоң бир атаандаштыкты жаратып койгон. Ушул Гектар менен азыр жакшы жерден улакты эңип алган Урмат Мусаев өзүнүн тайгазанын жакка бара жатат. Чабуулду узартып уюштурат экен демек. Азыр өзүнүн өнөктөшү, чабуулдагы өнөктөшү Баку Таалайбек уулуна же Нурболот уулу Эламанга өткөрүп бериши мүмкүн. Себеби алардын аргымактары өтө жакшы. Ал мезгилде Урмат Мусаев өзү эле тайгазанды көздөй бара жаткан чагы жана ылдамдык жетишкен жок чамамда. Ылдамдык жетишкен жок. Атаандаштары артынан кууп келе жаткан, бирок бул жолу эч ким деле жабыр тарткан жок. Улакты жерге таштай салып, Урмат Мусаев азыр чабуулдагы өнөктөштөрүнө жолду бошотуп берүүдө. Бактияр Таалайбек уулу, Элеман Нурболот уулу чабуулдагы оюнчулар улак үчүн күрөш жүргүзүүдө. Кечээ күнү ошол ынтымак менен болгон беттеште Элеман Нурболот уулу 2 улакты салууга жетишти. Эми командасынын 2 улагын тең азырынча дал ушул Элеман салган. Ал мезгилде жакшы мүмкүнчүлүк Болбек Шакирбек уулунда пайда болду эле. Дагы да болсо Сары Өзөн Рассвет командасы чабуулду улантат окшойт. Чабуулду Сары Өзөн Рассвет командасы уюштуруп жаткан учуру. Сары Өзөн көптү үмүттөндүргөн Сары Өзөн азырынча көбүрөөк коргонууга
мажбур болуп жаткан маалы. Ал ортодо дагы да болсо жакшы жүрүш, бирок Тайгазанга жакын бара албады бул жолу дагы. Эми сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Ага жеткирбестен Рассветтин оюнчусу Улакты жерге таштап койду. Эркин абалда турат. Улак эми бул жерде Сары Өзөн командасынын оюнчуларында мүмкүнчүлүк болду. Азыр жерден Улакты эңип алды. Эгер деле бүгүнкү беттеште урматтуу спорт сүйүүчүлөрү Сары Өзөн Рассвет командасы жеңип алса, эртеңки оюнда Сары Өзөн Ынтымакка каршы беттеште жеңилип кала турган болсо, анда ушул Рассвет командасы буюрса Коло байге үчүн ойноо укугуна ээ болуп калат. Бул жерде калыс кандай чечим чыгарат, чындыгында оюн эрежеси бузулгандай көрүнгөн, бирок андай деле бир катуу сөз урдурбаган экен. Ошого байланыштуу калыс оюнчуларды бирдей салмакта, бирдей курамда, тең курамда оюнда калтырды окшойт. 5 мүнөт убакыт өткөн мезгил. Азырынча Сары Өзөн Рассвет командасы көбүрөөк активдүү чабуулдарды уюштурууда. Урмат Мусаев, Азамат ортону ээлеп, Урмат Мусаев 35 жаштагы оюнчу, ардагер оюнчу. Кубаныч Султан уулуна каршы ойноп жаткан мезгили. Кубаныч Султан уулу 28 жашта, мен жаңылбасам, 27 жашта. Жок, бул жерде негизинен Кубаныч Султан уулу өзү эле чыккан. Экинчи катар санында. Ал эми ага каршы Темир Молдокулов. Жок, Урмат Мусаев өзү эле. Оюнду андан ары уланды түрдө көрөлү. Гектар менен азыр Урмат мырза Улакты илип кетүүнүн аракетин көрүүдө. Улакты азырынча алуу мүмкүн боло элек. Эми гана жакшы эле бир абал жаралды эле. Кубаныч Султан уулу атаандашына мүмкүнчүлүк берген жок. Эми крас ортону ээледи. Крас ортону ээлегенде Кубаныч Султан уулу сөзсүз түрдө азыр жерден Улакты эңип алышы мүмкүн. Суу Самыр командасынын оюнчулары ошол Суу Самыр айылынын оюнчусу экендигин дагы белгилеп коебуз. Ошол Кожомкул белгилүү легендарлуу балбан Кожомкул атабыздын 130 жылдыгына арналып өткөрүлгөн мелдеште Суу Самыр командасынын катарында чыгып ойын алып барышкан. Кубаныч Султан уулу, Рустам Тыналиев сыяктуу оюнчулар бирок жыйынтыгында биринчи орунга ээ болуша алган жок. Анткени менен татыктуу оюнду көрсөтүүгө жетишкен. Аттары бир аз алсызыраак болуп калгандыгын дагы маалымат ретинде айтып өтөбүз. Азыр ортодо Бекназар Аматов. Бекназар Аматов Улакты алды жана сол такымга басууда. Эми сүрмө топ кайрадан сыртка чыгарып бара жаткандай, же жол табабы? Бекназар Аматов бул ирет сүрмө топту кайтып чыга алган жок. Жана кезектеги жеке чыгуу эрөөлү катталат. Эки команданын ортосундагы беттеш азырынча тең ата, тең мүнөздө уланып жаткан маалы. Жеке чыгууда бирде Урмат Мусаев, бирде Кубаныч Султан уулу күчтүүлүгүн көрсөтүүдө. Ошол эле эки оюнчу азыр кайрадан ортодо. Урмат Мусаев Рассветтен, ал эми Сары Өзөн командасынан болсо Кубаныч Султан уулу Краз менен. Азыр Гектардан Краз күчтүүрөөк болуп жаткандай. Жакшы алыш керек. Эңип алды. Кубаныч Султан уулу бул оюнчу тек гана жекеге түшпөстөн чабуулга дагы чыга алат. Тайгазанды дагы абдан жакшы көргөн оюнчулардын бири. Тайгазанга барып көптөгөн убактарды салууга жетишкен. Эсиңиздерде болсо буга чейинки 9-май жеңиш майрамдарына алып уюштурулган мелдеште Кубаныч Султан уулу Сары Өзөн командасынан эң көп улакты салган болчу. Ал ортодо Бакутал Айбек уулу улак менен жана Тайлунгтун башын коюп жиберген чабуулга
Тайлунгқа шыққан мезгіл, Тайлунгтың ылдамдығы керемет екендігін барыңыздар жақсы білесіздер. Азыр әмен байқай туралы жақсы бір мүмкіншілік ашылып жатқандай. Бакут Алайбек ұлы жана мұндай авалдарды ал, егерде атаандашы ешқандай ойын ережесін бұзбаса салып кетіш керек еле. Қалыс деле үн қатқан жоқ, демек ойын ережесі деле бұзылбаптыр. Бірақ Бакут Алайбек ұлы Тайлунг менен барып Тайғазанға улақты таштай алған жоқ. Тайлунг бұл егерде шылчауылдан кейін мүмкіншілік болып қалса айтам. Азыр болса, ойындағы да olsa уланып жатқан учуру. Же қалыс бір чечим чыгара, ышкырын жаңыртты. Эмне oldu? Эмне маселе бар? Жок, ойын уланат андан ары. Эсеп сандары азырынча ачыла элек, 10 мүнөттөй убакыт артта калган мезгил. Тайлунг менен Бакут Алайбек уулу азыр кайрадан жерден улакты эңип көрүлдү, бирок колу жеткен жок. Ал ортодо дагы бир жакшы аракет жана бул жолу карайлычы. Нурболот уулу Элеман болбосо, ошол оюнчу Акей Элеман Нурболот. Бирок бул ирет ал каркараңды жакшы башкара алган жок. Сүрмө топ өз учурундагы тоскоолдук жараткан. Тайлунг жөнүндө айтам дегем, чындыгында Бакут Алайбек уулу минип жүргөн аргымак өтө ылдам ат, өтө ылдамдыгы күчтүү, чагылгандай чуркаган аргымак. Бул жерде эгер деле артынан келе жаткан ошол Сары Өзөн командасынын капитаны уруп эле кетпегенде анда түшүрүп койду эле деп кое бериңиздер. Тайлунг деген ошол Кунг-фу панда мультфильминде каарман өтө күчтүү, ылдам, абдан бир мыкты мушкердин каарманы болуп эсептелинет. Ошол Тайлунгтай болуп булат дагы өтө күчтүү деп айтсам жаңылган болбойм. Кубаныч Султан уулу Урмат Мусаев кезектеги эрөөл Гектар менен Урмат Мусаев азыр ортону ээлеп жаткан чагы. Гектар эми баягы Троядагы байыркы Грециядагы Гектар. Ал эми азыр ортого чыккан оюнчуларды тааныштыра турган болсок, Молдокулов жанага каршы 5-нчи номердеги Сары Өзөн командасынын дагы бир мыкты оюнчусу. Фархат менен Бекназар. Бекназар Аматов Суусамыр аттуу аргымагы менен ортого чыккан болсо, ага каршы Фархат Бейшекеев. Бирок бул ирет Бекназар. Негизинен Суусамыр деген ат өтө жакшы аргымак экен. Чындыгында буга чейин көргөнбүз. Ал ортодо караңыздарчы. Ой, не деген гана керемет ылдамдык. Бул оюнчу 8-6 номердеги оюнчу Сары Өзөн Расвет командасынын жана эсеп сандары ачылды. Азамат Бообек Шакирбек уулу Капрал менен машинтип эсеп сандарын ачып отурат. Чындыгында атаандаштары бир атаандашы көтөрүп иле албаган улак жерге түшкүчөктү илип кетип ошол улакты алып барып салып койду. Мынакей ушул ылдамдык, мынакей сага чеберчилик деп дагы айтам. Бообек Шакирбек уулу Капрал, минген аты Капрал. Бул жерде чындыгында Сары Өзөн командасынын коргонуу бөлүгү өздөрү мынтип маселени жаратып алгандагы Бообекке Тайгазанды кароосуз калтырган. Машинтип беттеш кызуу бир мүнөзүндө уланып жаткан учуру Сары Өзөн Расвет командасы ошол коло байге үчүн болгон беттеште жеңилип калган болчу 9-майга арналган мелдеште. Бүгүн алардын максаты олуттуу экендигин көрүүдөбүз. Бул команданын аттары дагы күчтүү экен көрүнүп турат, оюнчулары дагы күчтүү. Ал мезгилде улакты азыр ким эңип алды?
Sarıözен командасынын oyuncusu, men жаңылбасам, бул Улан Насакеев. Анын эрге отурганынан эле тааныш болот. Улан Насакеев акырындык менен тайгазанды көздөй бара жаткан мезгили жана Улан Насакеевдин аргымагы эме канчалык деңгээлде ага жардам бере алат бул чабуулду мыкты уюштурууга байкай туралы. Улан Насакеев дагы бир жолу кайрылып көрүп, чабуулду курчутуп бара жаткан мезгили. Сөзсүз түрдө Sarıözен Расвет командасынын оюнчулары азыр мүмкүн болушунча тоскоолук жаратат, бирок Улан Насакеев эсеп сандары 1-1. Улан Насакеев Болобек Шакирбек уулуна жооп берди. Эсеп теңелди. Эми качанкы Улан Насакеев ким айтмакчы? Албетте, бул оюнчулардын көкбөрүдө жүрүшү, көкбөргө кошкон салымы, көкбөрүнүн өнүгүшүнө кошкон үлүшү эбегейсиз чоң. Улан Насакеев дагы бир жолу анын мыкты салымын биз жайлатылган тасмада көрө алдык. Беттеште андан ары улантабыз. Биринчи таймдын бүтөрүнө 5 мүнөттөй убакыт калган учур. Sarıözен Расвет командалары азырынча бирдей деңгээлдеги оюнду көрсөтүшүүдө. Биринин артынан экинчиси улак таштаганга жетишкендигин көрдүк. Азыр Рустам Тыналиев комбат менен, комбат чындыгында мыкты ат, бирок Рустам Тыналиев акыркы мезгилдерде комбат менен ошол 9-майда өткөн мелдеште ийгилик жарата албаган болчу, бирок азыр Рустам Тыналиев комбаттын ылдамдыгын көрөлүчү. Рустам Тыналиев эми бул оюнчу айтпаса деле ким экени белгилүү, бирок артынан барып Тыналиевке улакты өз каалагандай өңүттө таштаганга Sarıözен Расвет командасынын оюнчулары мүмкүнчүлүк бербей жаткан маалы анткени менен азыр айланып жатып күтүлбөгөн жерде Рустам Тыналиев ыргытып коюшу мүмкүн. Манас Ниязов, Нуржан Мелисбек уулу жана Рустам Тыналиев сыяктуу оюнчуларды бул жерде таштай албайт деп эч ким айта албайт. Күтүлбөгөн жерде, күтүлбөгөн абалда бул оюнчулар улакты ыргытып жиберет. Андыктан азыр Sarıözен командасы ал нерсени өтө жакшы билет. Ошондуктан үйүлүп бир Рустам Тыналиевди коргоп жаткан маалы дагы бир жолу айланып келип таштоого аракети оңунан чыккан жок. Улак азыр дагы да болсо Sarıözен командасынын оюнчусунда, бирок таштоого бул ирет дагы жетишпей калды. Уланды түрдө беттешти баамдап баа берип көзөмөл салып туралы. Рустам Тыналиев такымынан таш сынган бул оюнчунун чабуулу азырынча аягына чыга элек, бирок дагы да болсо жүрүштү улантып барууда. Эми колу деле талыса керек, бирок ага карабастан кайыштай бекем Рустам Тыналиев колунан бул мүмкүнчүлүктү чыгаргысы келбей жатат. Өзүнүн өнөктөшүнө Аскат Аскаровка өткөрүп берүүгө аракет кылды окшойт. Мен так алыстан байкай алган жокмун ким экенин. Азыр жок, Улан Насакеевке өткөрүп берем деген ойдо болгон окшойт. Улан Насакеев жерге түшүп калды, калыстын ышкырыгы бар. Бирок оюндун ушул эле абалда уланат. Оюнчулардын коопсуздугу үчүн гана жасалган аракет бул. Беттеш андан ары уланып жаткан учур. Калыс мынакей Sarıözен Расвет командасынын оюнчусун 2 мүнөткө оюндан четтетти. Чындыгында артынан келип бурдурган экен. Негизинен Улан Насакеевде эч нерсе деле жок болчу, айтайын деген улак деле жок болчу. Улакка чабуулга чыгууга деле мүмкүнчүлүк бар эле деп айта албайм. Азыр улакты эч ким жерден эңе албай турган учур. Биринчи таймдын
соңғы мүнөтүнө дагы келип калдык. Абдан бир кызыктуу абал, кызыктуу беттеш, кызыктуу күрөш барыңыздарга тартууланып жатат. Качан күчтүү командалардын оюну болгондо биз ушундай таймашты көрө алабыз. Азыр болсо эми жекеме-жекеге өтөбүз. Командалар жекеме-жекеге кайтып келишет. Эсеп сандарды да бир жолу айтып өтүшүбүз керек. 1-1 Сары Өзөн Рассвет командасынын оюнчусу Болотбек Шакирбек уулунун салымына атаандаш командадан Улан Масакеев татыктуу жооп кайтарууга жетишкен. Азыр эми жекеме-жеке чыгуу Кубаныч Султан уулу менен кайрадан анын бүгүнкү беттештеги эң башкы атаандашы Урмат Мусаев ортодо. Гектар менен Крас. Гектар Краска караганда күчтүүлүк кылууда. Менимче ушундай эрөөлдү күткөнсүздөр, биз да күткөнбүз. Биринчи тайм жыйынтыкталды, эсеп 1-1. Азырынча жааттар тең ата мүнөздөгү оюнду барыбызга көрсөтүп жаткан чагы. Экинчи таймды чыдамсыздык менен күтүп калабыз. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. деп калыстар тракторга айтып койгула болду деп дагы трубка билдиртпесин.
бұл ойынымызда ойын баласында ойынды көзөмөлдөп жүргүзүп аткан Көкбөр федерациясынын карашы Алымқұлов Шаймо екінші сайыға қараймыз. Sarıözөн Rasvet жана Sarıözön командаларынын беттеши. Экинчи тайм эсеп сандары 1-1. Командалар дээрлик бири-бирине тең ата келген беттеште көрсөтүп жаткан маалы. Азырынча кайсы команда бул оюнду утуп алат деген суроого мен кесе жооп бере албайм. Себеби мынакей эки команданын тең ал нерсени жаратууга, ийгиликти, тагыраагы жеңишти колго алууга мүмкүнчүлүгү чоң экендиги көрүнүп турат. Биринчи таймда Бообек Шакирбек уулу биринчи болуп Расвет командасынын алдыга сүйрөп чыкса, андан кийин көп өтпөстөн Улан Асакеев, жаны тынбаган Улан Асакеев эсеп сандарын дароо эле теңдей койду. Азырынча бул эки команданын ортосундагы эң кызыктуу эрөөл тек гана ушул тайгазандарда эмес, жана жекеме-жекеде дагы болуп жаткандыгын биз айтып коюшубуз керек. Азыр ортого Урмат Мусаев Расвет командасынан, ал эми ага каршы бул жолу Кубаныч Султан уулу эмес, 3 номердеги Sarıözön командасынын оюнчусу Нурбек Юсупов чыккан экен. Жиган менен жана биринчи болуп булакта азыр Урмат Мусаев такымга басууда. Жакшы, бар тең жайында. Эми чабуулду көздөй жөнүсө болот. Урмат Мусаев бул эми чабуулдагы оюнчу эмес, андыктан улакты жоготуп кайрадан жекеме-жекеге барууну каалаган жок дагы. Улакты жерге таштап койгон. Sarıözön Расвет командасынын оюнчулары улакталууда. Эми Расвет деп дагы айтсак болот, бирок команданын толук аты Sarıözön Расвет экендигин биз унутпашыбыз керек. Азыр биринин артынан экинчиси сүзүп койдуруп, абайлаш керек, оюнчуну көрүп туруп салдырат. Бул ким өз командалашын абайласа деле болмок. Салдыруунун эч кандай кажети жок. Качан командалашын кулап түшкөндө. Бул эми атайын кылды деп айтпайм. Балким ал командалашынын ошол жерде кулап жатканын байкабай калды. Ата-анашын карап жатып, албетте ат туягы башка тийбейт демекчи. Бул жерде эми этебелеген эмес деген ойдо калабыз. Жок. Бар тең жайында, мен оюмча азыр бутуна туруп Sarıözön Расвет командасынын оюнчусу оюнга кайтып келет. Жана биз кезектеги жеке чыгууга ортоктош бололу. Урмат Мусаев бүгүн жекеме-жекенин падышасы, атаманы болууда. Эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен оюн алып барып жаткан мезгил. Келиңиздер, анда жекеме-жекеге барыңыздардын көңүлүңүздөрдү буралы. Урмат Мусаев азыр ортону уландуу түрдө көзөмөлдөп жаткан мезгили. Крас менен Кубаныч Султан уулу Урмат Мусаевти азыр ортодон алуунун аракетинде. Бирок Крас бул жолу гектардан анча эле алсыздык кылуудабы же гектардын тилин негизинен Урмат Мусаев тапкандай. Өз учурунда бул оюнчу БТРди да минип калды, Красты дагы минип калды окшойт Урмат Мусаев. Мынакей өзүнүн мурда минген атына каршы дагы азыр кандай
аракеттерди жасоо керек экендигин Урмат Мусаев балким билет, ошон үчүн дагы ага бир аз жеңилирээк болуп жаткан чыгар. Келиңиздер, азыр эми оюнчулар алмашты. Ортого чыккан оюнчуларды айта турган болсок, бул Сарыөзөн Расвет командасынан Темир Молдокулов, ал эми ага каршы Рустам Тыналиев, урматтуу мекендештер, алыстан эле таанылат. Рустам Тыналиев, чабуулчулар негизинен мындай учурда тирешүү үчүн чыкпайт. Чабуулчулар мындай кичинекей гана жылчыкты тап улакты алып кетүү үчүн чыгат. Рустам Тыналиев, замат! Мынакей урматтуу мекендештер, мен эч кандай күмөнүм жок болчу Рустам Тыналиевдин бул улакты тайгазанга ташташына. Чындыгында комбат эмнегедир Рустамга жакшы баш бербей жаткандай. Негизинен тайгазанга барып токтошу керек, тайгазанга барып сайылып бериш керек. Негедир ал нерсени биз азыр көп көрө албай жаткан мезгилибиз. Мынакей дагы жолу жайлатылган тасмада өзүңүздөр көргөндөй Рустам Тыналиев кыйын делинген жерден убакты салып кеткен. Эми кезек Сарыөзөн Расвет командасында. Бул команданын оюнчулары бар экендигин айтканбыз, мыкты оюнчулары бар экендигин. Жана бул жолу Бекназар Аматов улакты алды эле. Бирок өтө сыртта, өтө чекеде жайгашып калгандыгына байланыштуу дароо эле сүрмө топ Бекназар Аматовду улагы менен кошо сыртка чыгарып жиберди. Эми кезектеги жеке чыгууга ортоктош болобуз. Рустам Тыналиевдин буга чейинки салымы баары тең жогорку деңгээлде, баары тең чеберчилик менен жасалган. Азыр эми Урмат Мусаев ортону көзөмөлдөп жаткан чагы, ага каршы кайрадан жакшылап бул жолу Сарыөзөн командасынан Акбар Иманбеков чыккан экен. Акбар Иманбеков бул оюнчу дагы ортодо көп ойнойт, бирок ал дагы ошол буга чейинкидей кичинекей мүмкүнчүлүктү колдонуу үчүн чыккандыгын айтып коюшубуз керек. Кубаныч Султан уулу Кразды бүгүн эмнегедир ойното алган жок. Ой, мынакей сага беттеш. Негизинен хоккейде хоккай деген система бар, урматтуу мекендештер. Жок, такай дегенби. Алар атайын мушташыш үчүн чыгышат. Эми мен ал нерсени, ал системаны көкпөргө киргизиш керек деп мен айтпайм. Болгону эми кээ бир спорттордо мындай нерсеге ушундай бир бири-бирине каршы кызыгуу пайда болгондо мушташууга уруксат берип коет. А бул жерде менин оюмча антип мушташуунун деле эч кандай кажети жок. Баары тең кыргыз оюнчулары, баары тең бири-бирине каршы жакшы бир жылуу жумшак мамиледе болгону менин оюмча жаман эмес. Азыр болсо мынакей маселени жаза мамыда чечүү үчүн бара жатышат. Акбар Иманбеков менен Мусаев Урмат эми чекеде маселени чечпестен бири-бирине жакшы бир сый урмат менен мамиле кылса экен деген гана тилек. Ал ортодо оюнда калган 2 оюнчу жекеме-жеке. Кубаныч Султан уулу мынакей Темир Молдокуловдон улакты тартып алды. Кубаныч Султан уулунун бүгүнкү беттештеги мен билишимче биринчи эле мындай жакшы улакты көтөрүп алыш болду окшойт. Себеби буга чейин Урмат Мусаевке каршы Краз менен эч нерсе кыла алган эмес болчу. Кубаныч Султан уулу азыр тайгазанга бара жатат. Оюнча эсеп өзгөрүшү мүмкүн, бирок улак сол такымда өзү болсо оң тараптан кирип барып калды. Мындай учурда сол тараптан кирип барып калды. Мындай учурда албетте улакты алып ыргытуу мүмкүн эмес. Карама каршы тарапка эгерде оңго салсаң такымыңда, сол такымыңда болуш керек улак. Азыр Кубаныч Султан уулу токтоосуз түрдө айланып улакты салууга аракет кылып жаткан маалы, бирок жөн эле аны салдырып койбогон
Рассвет командасынын оюнчулары жанталаша баарын тең көзөмөлдөп жаткан маалы. Мына эми гана Кубаныч Султан уулу эсеп сандары 3-1 урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Эсеп 3-1. Ошентип Кубаныч Султан уулу бүгүнкү беттешке койгон биринчи максатын ишке ашырды окшойт. Биз албетте Сарыөзөн Рассвет командасынын дагы жакшы оюнун күткөнбүз. Жаш оюнчулардын кандайдыр бир триумф жаратарын күткөнбүз. Бирок мына Сарыөзөн командаларынын, Сарыөзөн жааттарынын бири-бирине каршы ушул тайпалык баскычта туш келип калганы бул албетте бир аз жолдун болбой калышы деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Эгер деле Сарыөзөн башка тайпага, Б тайпасына, Сарыөзөн Рассвет А тайпасына кеткенде, анда эки команда балким финалда болбосо дагы колобайга үчүн болгон беттеште кес келип калышы мүмкүн эле. Азыр болсо улак үчүн күрөш, улак ортодо Бакут Алайбек уулу бардык эле аракетин көрүүдө улакты жерден алууга, бирок улак жерден эле көтөрүлө элек. Беттештин тең жарымына экватор сызыгына келген учурубуз. Себеби жалпы 60 мүнөттүн 30 мүнөтү артта калган мезгил. Сарыөзөн Рассвет командасы азыр жөн эле жол берип коет дегенде мен алысмын. Бирок бул ирет неченчи ирет Сарыөзөн командасынын оюнчулары улакты жерден илип кетти. Бул болсо эми мынакей караңыздарчы. Сарыөзөн командасынын оюнчусу азыр атаандаштарын айлантып чабуулга жол издеп жаткан мезгили. Таштемир Жекшенов. Эмне болду? Таштемир Жекшенов азыр такымына басып турган улактан айрылып калгандыгын көрдүк. Улак жерде жана эки тараптын өкүлдөрү биринчи болуп эңип алуунун аракетин издеп жаткан маалы. Рассвет командасынын оюнчусу бир аз көтөрүп барып таштап койду. Эми өзү таштаган жок, албетте колдон түшүп калды окшойт. Эми биз жекеме-жекеге ортоктош болобуз. Бул ирет эми ортого Кубаныч Султан уулу жана Мусаев Урматтын чыгышын күтүп калабыз. Себеби ал эки оюнчу баары бир өзгөчө беттеш көрсөтүшөт деп айтсам дагы жаңылган болбойм. Улак ортодо жекеме-жекеге баарыңыздарды ортоктош болууга чакырабыз. Эми азыр жок. Кубаныч Султан уулуга каршы Бекназар Аматов чыккан ортодо. Бекназар Аматов буга чейинки жекеме-жекеде Кубаныч Султан уулуна алдырып койгондугун бул жолу кайталабаганга аракетин жасап көрөт. Жана Бекназар Аматов жакшы эле көзөмөлдөп биринчи жолу улакты эңип алды. Эми такымга басыш керек. Болбосо сыртка чыккандан кийин мүмкүн болбой калышы ыктымал чабуулду уюштурууга. Бекназар Аматов азыр бир жолу чабуулду узартып келеби же ушул жерден эле кайтыш керек. Кайтпаса болбойт, бирок сүрмө топ өз ишин ийгиликтүү жасашы дагы ыктымал. Бекназар Аматовдун Урмат Мусаевдин бир айырмачылыгы Бекназар мырза бул чабуулга дагы бара алат. Эми карап туралы. Бекназар
Жаш oyuncu бұл oyuncu дағы азыр айланып қайрадан чабуулга чыгууга аракетин көрмөк, бирок сүрмө топ сыртка чыгарып жиберди. Эми кезектеги жеке чыгууга ортоктош болобуз демек. 14-cü minutda resepsiyonları 3-1 esebinde Sarıözün komandası aldı da Азыр эми ортодо oyunculardı tanıştırалы. Кубаныч Султан Урмат Мусаевага каршы крас ортону алды. Бирок Гектардын дагы жатып атаандашын түртүүсү өтө жакшы. Анткени менен бул ирет мүмкүн болуп калды окшойт. Сарыөзөн командасынын oyuncusuna эми ал чабуулга барышы күтүлөт. Азыр карасаңыздар Улан Насакеевке өткөрүлүп берилди. Улан Насакеев бүгүнкү беттештеги экинчи салымын жарата алабы же жокпу? Тайгазанды көздөй жакшы эле сызып бара жатат. Жана Улан Насакеев дагы бир жолу айланып көрүш керек. Бир жолу каршылаштарын жазгырып келди. Бирок Тайгазанга таштоого дагы да болсо 8-чи номердеги Насакеев Уланга мүмкүн болбой жаткан мезгили. Ай азамат. Мынакей Улан Насакеев кичинекей абалды пайдаланды дагы беттештин 46-чы мүнөтүндө эсеп сандарын 36-чы мүнөтүндө, экинчи таймдын 16-чы мүнөтүндө эсеп сандарын ошентип 4-1-ге өзгөрттү. Өтө жакшы чоң айырма деп мен айта алам. 4-1. Эми мындан аркы беттеш өзүнчө бир кызыктуу мүнөздө өтөт дегенден мен бир аз алыстайт окшойм. Себеби Рассвет командасынын беттештеги күрөшү барган сайын азайып, беттешти жеңип алуу мүмкүнчүлүгү солгундап бара жаткан мезгиле. Ой, улакты биринчи болуп эңип алган. Бул кайрадан эле Сарыөзөн командасынын oyuncusu Аскат Аскаровду дагы атка отурганынан эле байкоого болот. Куюндатып, демеле башкача оюн алып барат. Азыр болсо Бекназар Аматов менен Кубаныч Султан беттешке чыкты. Чамамда маселени чечүүгө ушул жол туура окшойт. Себеби Урмат Мусаевдин аргымагы Гектар бир аз эбинен кеттиби, бир аз чарчап чалыктыбы. Айтор буга чейинки рөлдө атаандашын алдырып койгон. Азыр Бекназар Аматов жаш oyuncu ортону көзөмөлдөп жаткан маалы, бирок Кубаныч Султан ушундай мүмкүнчүлүк бир кичине эле секундада пайда болуп калса, анда ал улакты эңип кетет. Ошондуктан абайлаш керек. Бекназар Аматов ортону бербей турат дагы да болсо. Жакшы. Бекназар Аматов улакты алып, азыр оң такымга басты. Эми чабуулга чыкса жарайт. Мынакей чабуулду көздөй акырындык менен бара жаткан чагы. Мына суурулуп чыгат деген ушундай болот. Бекназар Аматов жолду бошотуп берсе болмок. Өзүнүн өнөктөшү Бакут Алайбек уулу эмне эле бир аз туура эмес аракетке бардыбы же
ушул кылганды туура болду, билбейм. Чындыгында ага так жоопту айта албайм. Азыр болсо сүрмө топ кайрадан сыртка чыгарып жиберди. 19-мүнөт, экинчи таймдын жыйынтыгы. Ортодогу айырма 3 упайга барар. Жок, урматтуу мекендештер, мен сыртка чыгып кетти деп ишенимдүү болгом. Көрсө Бекназар Аматовду сыртка чыгаруу кыйын иш экен. Жана Бекназар улакты ыргыталап Азамат. Мынакей караңыздарчы, чыныгы чеберчилик. Бекназар Аматов Азамат эсеп сандарын 4-2-ге кыскартып, ортодогу айырманы 2 гана. Жок, бул Эйламан Нурболот уулу болгон экен, мен кечиресиздер. Ошол сырт жакка бара жаткан мезгилде Бекназар Аматов Нурболотко Эйламанга өткөрүп берген экен. Эйламан мындай нерсени семичкеде чагып койорун биз жакшы билебиз. Өтө мыкты оюнчу, чыгаан оюнчу, буйруса Кыргызстандын келечектеги жылдызы деп мен айта алам. Болгону ушул машыгууларды күчөтүп, ар дайым мыкты оюнду көрсөтүп тура турган болсо, Эйламан жакынкы убакытта бир күчтүү команда менен же ушул эле Рассвет менен топ жарып чыга турган оюнчу деп мен ишенимдүү түрдө айта алам. Ал мезгилде экинчи тайм жыйынтыкталып калган учур, экинчи таймдын соңу. Эсеп 4-2, демек Рассвет командасында әлі мүмкіншілік бар. Біз кейінки таймды чыдамсыздық менен күтүп калабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Oynoп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Шамалга жеткирбей чапты, кыргыздын эр Азаматты, буюн салып минген атты, күтпөйт айга санды тапты, чаптыр чаптыр жигит чаптыр, кууган атан дашты калтыр, бийик кылып кыргыз калкын, бек сактагын ата сал. Кыргыз элдин эрмегине тең болгон, кылымдарды кечип өткөн көк бөрү, эр азаматтардын сүйгөн оюну, өркүндөгү улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу кыргыз элим көчмөнү, ойноп бер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Кадам баскын көк бөрүгө, салым кошкун көтөрүүгө, тоскун каршы чыккан затты, укугун жок өткөрүүгө, жүрөккө жаккан оюн көк бөрү, ойноп калтырбай көптөрү, биздин курам дүйнө чемпиондору, көңүл салбай сен өтпөгүн. Көк бөрү биздин оюн, биздин оюн, көк бөрү. Улуу батыр кыргыз элим көчмөнү, ойноп келеттер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү, тарых барагынан элим өчпөгүн. Улуу батыр кыргыз элим көчмөнү, ойноп келеттер Азамат көк бөрү, жарык жылдыз болуп жанып көктөгү.
Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, урматтуу көкбөрү көрөрмандары, биз жогорку лиганын алкагында болуп жаткан президенттин кубогунун алкагындагы мелдешти, беттешти көрүүнү улантабыз. Сарыөзөн жана Расвет командалары тайпалык баскычтагы экинчи турда бири-бирине кескилип жаткан учуру. Азырынча эсеп сандары 4-2 Сарыөзөн жааты атаандаштарынан 2 салым артыкчылыгында алдыда келе жаткан маалы, бирок Расвет командасы дагы сөзсүз түрдө өздөрүнүн эркин көрсөтө ала турган жаат экендигин биз экинчи таймда байкадык. Үчүнчү бөлүктө сиздер менен чогуу чаран көрөлү дагы, жеңүүчүнү аныктайлы. Азыр улак жерде Баку Таалайбек уулу жана ошондой эле анын өнөктөшү 9-чу катар санындагы Алы Назаровдор улак үчүн күрөшкө чыгып көрүшкөн, бирок бул жолу эч ким аны эңип ала алган жок. Улак дагы да болсо ортодо, калыс белгиленген убакыттын ичинде эч ким эгерде улакты көтөрө албаса, анда ышкырыгын жаңыртып ортого жекеме-жекеге чакырат. Бирок мынакей Бактияр Таалайбек уулу Тайлунг менен азыр чыгып улакты такымга баскан, бирок жып жармашкан Сарыөзөн оюнчулары азыр каршылашын сыртка сүрүп бара жаткан мезгили, жакшы мүмкүнчүлүк пайда болгон. Чындыгында Баку Таалайбек уулу өзүн көрсөтүүгө анын аргымагы дагы мыкты калыпта экендигин, мыкты ойун алып барарын жакшы билебиз. Тайлунг бирок азырынча Баку Таалайбек уулу ошондой жакшы бир мүмкүнчүлүктү өзү үчүн жарата албай убара болууда. Эгер деле 2 улак салып, Расвет Сарыөзөн улак сала албай калса, беттештин соңуна чейин анда булит орун алат. Аны дагы сиздерге белгилеп коюшубуз керек. Азыр болсо ортодо Урмат Мусаев жана ага каршы Сарыөзөн командасынан Акбар Иманбеков ойноп жаткан маалы Сүлүк Кара менен. Сүлүк Кара ошол Чорс аттардын бири. Көкбөрүдөгү Чорс дегенми мына азыр байкасаңыздар турган жеринен атырылып бир ордунда тура албай туйлап жаткандыгын көрүүдөбүз. Ал эми Урмат Мусаевдин аргымагы гектар бирок акыркы мезгилдерде эмнегедир экинчи таймда айрыкча гектардын бир аз чарчап чагылып калгандыгын байкадык деп айтсам дагы болот. Себеби Кразга 1-2 жолу алдырып койду. Ошондон кийин Бекназар Аматов чыгып баштады. Расвет командасынан ортого Самыр менен, бирок азыр кайрадан мына Урмат Мусаев ортону көзөмөлдөп оюн алып барып жаткан маалы. Балким азыр Урмат Мусаев улакты өз эңип алат. Өтө жакшы. Биринчи болуп улакка жетти дагы, оң такымга басууда. Сыртка чыгып кетпесе эле жакшы бир чабуулду уюштурууга азыр Урмат Мусаевдин мүмкүнчүлүк бар эле. Анткени менен канчалык жакшы аракетти көрбөсүн, жакшы эле бир тырышып көрдү эле, бирок сыртка чыгып кетүүгө аргасыз болду. Нурбек Юсупов бул жолу Сарыөзөн командасынын оюнчусу, өнөктөшүн сыртка түртүп чыгарып жибергендигин көрдүк. Эми жекеме-жеке чыгууга ортоктош болобуз. Азырынча Сарыөзөн командасы 3-чү таймда эч кандай бир өзгөчө жүрүштү жасай элек. Ал эми Расвет 1-2 жолу жерден улакты эңип алгандыгын көрдүк. Бул жолу дагы улакты биринчи болуп Бекназар Аматов оң такымга басты. Бекназар Аматов бул тек гана коргонууда же болбосо ушул жекеме-жекедеги оюнчу эмес, чабуулга дагы чыгып көрөт. Мындайча айтканда универсалдуу оюнчу деп айтсак дагы жарашат. Бирок бу жерде азыр улакты тарттырып коюшу дагы мүмкүн. Себеби Кубаныч Султан уулу карасаңыздар жок жерден такымга улакты басып алгандыгын көрүүдөбүз. Анын үстүнө Кубаныч Султан уулу ушул жекеме-жеке чебери. Андыктан азыр Бекназар Аматов улакты алды, кичине оңдоду, дароо чыгып качыш керек болчу. Мен оюмча алды эле Кубаныч Султан уулунун чебер оюнчу экендигин жакшы билчү, бирок эмнегедир андай кадамга барган жок. Эми болсо жекеме-жекенин кийинки сериясына ортоктош болобуз. Азырынча 3-чү таймда
Рассвет командасынын аттары жекеме жекеде бир аз мыктыраак болууда. Кайрадан жаңылбасам Бекназар Аматов улакты такымга басыш керек. Ооба. Ага каршы Кубаныч Султан уулу эми чыгыш керек Бекназар. Батыраак мүмкүн болсо сырттагы оюнчуларды оюнга аралаштырганы дурус, себеби сырттагы оюнчулар оюнга аралаша турган болсо Кубаныч Султан уулу баягы сүрмө топ келгенде ал улактан алыстап кетет. Мынакей улак сыртка чыкты, демек калгандары аралашты. Бекназар Аматов жалгыз калган. Бирок Бекназардын аты азыр чабуулга чыкпайт окшойт. Кайрадан сүрмө топ. Анткени менен Сарыөзөн командасынын оюнчусу, Сарыөзөн Рассвет командасынын оюнчусу улакты жерге таштап койгондугун көрдүк. Чындыгында эки команданын тең ушул аттары окшош болгондо кээде жаңылуулар болбой койбойт. Азыр улакты алып сыртка чыгып кетти эмнегедир Рассветтин оюнчусу. Эми биз кийинки жекеме жекеге ортоктош болобуз. Талаанын ортоңку бөлүгүндө жайгашкан тегерек чийиндин ичинде азырынча жакшы оюн алып барууда чындыгында. Өтө мыктуу оюнду көрсөтүүдө. Кубаныч Султан уулу биринчи болуп булакка жетти. Мынакей Урмат Мусаев Кубаныч Султан уулуна булакты тарттырып койгон учур. Кубаныч Султан уулу ийреңиш боюнча дагы мелдештерге катышып келет. Акыркы ошол Кожомкул Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдыгына арналып уюштурулган эл аралык ошол ийреңиш боюнча мелдеште Кубаныч Султан уулу белгилүү таластык Күмүшбек балбанды дагы алып кое жаздаган. Бирок ал жерде эми Күмүшбек балбан өзүнүн баягы статусун сактап мыкты ийреңиш экендигин баарына тастыктап көрсөткөн. Ал эми Кубаныч Султан уулу экинчи орунду ээлеген болчу. Азыр ал өнөктөшүнө өткөрүп берди. Улан Насакеев улак менен. Улан Насакеев отурганы өтө башкача, өтө бир чапчаң, ат үстүндөгү амал көйлүгү дагы өтө жакшы оюнчу. Улан Насакеев азыр атаандаштарын айлантып акырындык менен жакындап бара жаткан мезгили тайгазанды көздөп экөөлөп дагы жүрүштү улантып көрсө болмок. Сарыөзөн командасынын оюнчулары Улан Насакеев акыры бошоду, жана ыргытууга жетишкен жок. Артынан Рассветтин оюнчулары кууп үлгүрүп калды, бирок Улан Насакеев эсепти 5-2-ге өзгөрттү. Мынакей балким бул салым болбой турганда оюндун интригасы, оюндун абалы курчуп дагы биз кызыктуу оюнга ортоктош болот белек. Бирок Улан Насакеев ал нерсени деле каалабайт. Мына Сарыөзөн командасынын көрөрмандары дагы ал нерсени каалабайт. Жыйынтык азырынча чыга элек, бирок мына өзүңүздөр көргөндөй Сарыөзөн командасы 3 улактын артыкчылыгында алдыга чыгып кеткен. Дагы бир жакшы чабуул, бирок бул ирет Таштемир Жекшенов улакты тайгазанга таштоого мүмкүнчүлүк ала албады. Доул менен ойноп жаткан маалы бүгүнкү беттеште Таштемир Жекшенов. Доул бул чындыгында мыкты аргымактардын бири. Мынакей жаңы жылдызы жанып келе жаткан аргымактардын бири деп дагы айтсак болот. Азыр эми Таштемир Жекшенов өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берүүнү жасаган жана Сарыөзөн командасынан азыр карап туралы. Бул жерде Асқат Аскаров кен. Алыстан чындыгында мен баягы так номерин көргүчөктү айтууну каалаган жокмун. Балким окшош туруп дагы алышы мүмкүн эле. Андайда биздин көкбөрү көрөрмандарыбыз бир эле жаңылууну өтө чоң сынга кабыл алат. Чындыгында биз мына ошол ипподромдо көрүп отурганда
алыстан караганда номерлер көрүнбөй калган мезгилде эми окшоштуруп да кээде айтып калабыз. Бирок ар бир иште эми кемчилик болот. Эч бир адам идеал эмес. Андыктан барыңыздарды биз болгон түшүнүүгө чакырабыз. Эми көрөрмандар менен дагы чындыгында, көрүүчүлөр менен дагы бул эсептешип коюу менин оюмча эч кандай жаман эмес. Эсептешкенде кандай, алардын дагы сын пикирин туура кабыл алып, ошол нерсени оңдоо. Азыр болсо Аскат Аскаровдун чабуулу дагы да болсо токтой элек. Аскат Аскаров! Ой. Билеги күчкө толгон темир Темирдей бекен балбан Аскат Аскаров бул жолу күүсүн туура эмес алып алдыбы, айтор тайгазанга ыргытууга жетишкен жок. Улакты бири-бири менен алмашат. Ал мезгилде Улан Асакеев оюнга аралашкан экен. Улан Асакеев эми чабуулду көздөй сапар алууда. Улан Асакеев байкай туралы түз эле жүрүштү атаандаштарынын тайгазанын көздөй узартып бара жаткан улантып бара жаткан маалы. Бул беттештен кийин урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, көпчүлүктүн сүймөнчүгү, сүйүктүү командасы Достук жааты буюрса оюн алып барат. Аны дагы сиздерге анонс катары айтып өтүшүбүз керек. Көлтөр жааты менен бирок Достук командасынын балким эң негизги оюну эртең болушу дагы ыктымал. Эми айта албайм, Көлтөр эми 1-лиганын командасы болчу буга чейин. Жогорку лиганын күчтүү командасы. Достукка канчалык деңгээлде жакшы атаандаштыкты көрсөтө алат. Ал эми өзүбүздүн азыр көрүп жаткан беттешибизге келе турган болсок, эсеп сандары 5-2, ортодогу айырма 3 улакка барабар. Ал ортодо чабуулду улантса болот, бирок сүрмө топ азырынча Рассвет командасынын жүрүшүнө таптакыр мүмкүнчүлүк бербей жаткан маалы. Балким эми гана азыр жүрүш пайда болушу мүмкүн, жүрүш жасалышы ыктымал. Улак Болбек Шакирбек уулунда. Бүгүнкү беттеште биринчи болуп да ушул Болбек Шакирбек уулу эсеп санын ачкан болчу. Калыс эмне деди? Калыс аут деди окшойт. Калыс ышкырыгын жаңыртты окшойт. Эми биз болсо жеке чыгууга ортоктош болобуз. Үчүнчү таймдын 12 мүнөт 30 секундасы артта калган учур. Бул деген эми оюндун бүтөрүнө аз убакыт калды дегенди түшүндүрөт. Кубаныч Султан уулу кайрадан биринчи болуп эңип алды. Осмотрды коронавирус өткөзүп аткан Карим Кадыркулов Каримбек. Азыр оюн таласында Жакшы, Бекназар Аматов жакшы эле жармашкандай көрүнөт, бирок Кубаныч Султан уулу бул эми албетте өтө күчтүү балбан. Мен буга чейин айтып өткөндөй, атактуу эреңишчи, эреңиш боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 3 жолку чемпиону Таластык Күмүшбек балбанды дагы жеңип коюуга абдан жакын барган. Эми жеңген эмес, эми жакшы бир атаандаштыкты көрсөткөн. Андыктан ал менен тайлашкан балбандар менин оюмча Кыргызстанда саналуу гана, алардын бири дал ушул Кубаныч Султан уулу деп айтсак дагы жарашат. Азыр эми улак ортодо 14-мүнөткө жылып баруудабыз. Бекназар Аматов, Кубаныч Султан уулу. Бекназар Аматов сөзсүз түрдө ортону көзөмөлдөп азырынча биринчи жолу улакты алууга аракетин көрүп жаткан маалы. Кече күнү ынтымак командасы Рассвет командасын дал ушундай эсеп менен жеңген болчу. 5-2 эсебинде. Бүгүн дагы мынакей 5-2 эсеби
катталып калат окшойт. Мындай учурда бизге эң кызыгы Сарыөзөн менен Расвет кечиресиз Сарыөзөн менен Ынтымак командасынын оюну эң бир кызыктуу болот деп айтсам дагы жарашат. Буюрса бул эки команда эртең оюн алып барат. Ошо түштө 12-де башталса керек. 12 же 1-лерде башталат. Азыр болсо Улак менен Бекназар Аматов өзү барды. Ташташ керек. Ой. Артынан атаандаштар келип, албетте, чоң тоскоолдукту жаратышты. 5 мүнөт убакыт калган мезгилде Бекназар Аматовда абдан жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду эле. Эсепти кыскартууга дагы да болсо бирок Расвет командасынын оюнчулары азыр Эламан ой. 2 мүнөткө дароо эле оюндан четтетиши керек. Калыс оюндан четтетти. Эламан Нурболот уулун сүзүп кеткен оюнчуну жана Эламан Нурболот уулу азыр атка минип такымга Улакты бастырып туруп анан оюнду улантат. Эреже боюнча бул жерде чындыгында коргоочулар эми кокустан кылып алды. Кокустан мындай кадамга барды деп мен айтпайм. Баары тең пландалган иш. Фархат Бейшикеев Эламандын кандай чебер оюнчу экендигин өтө жакшы билет. Азыр болсо Эламан чабуулду улантууда жана Эламан Нурболот уулу Эламан 1999 жылкы мынакей айланып келип Улакты таштады Азамат. 5-3 эсеп. Эсеп 5-3. Эгерде 5-4 болгондо анда чындыгында интрига курчумак. Эламан Нурболот уулу Азамат жаш оюнчу, кече дагы дубль кылган, бүгүн да дубль кылды. Мынакей күчтүү командаларга каршы. Демек, жаш болсо дагы анын таланты, анын мыкты оюнчу экендиги ушул жерде көрүнүүдө. Алдыда келе жатат. Мынакей 3 мүнөттө убакыт калган учур. Эми Сарыөзөн Расвет командасы 1 мүнөттүн ичинде 1 Улакты салып алса, андан кийин дагы оюн алар үчүн бир курчумак деп ойлойм. Бирок Сарыөзөндүн чебер оюнчулары, Сарыөзөндүн атактуу оюнчулары ал нерсеге оңой менен жол бербейт. Азыр Улак ортодо жана чоң талашка түшүп жаткан кези. Жакшы, мына Сарыөзөндүн оюнчусу Улакты эңип алганга өтө жакын барган. Азыр болсо Расветтин оюнчусунда мүмкүнчүлүк пайда болгондой. Бирок бул рет Улакты эңип албады. Дагы бир жакшы аракет. Бообек Шакирбек уулу Улакты эңди. Анткен менен Аскат Аскаров ага чып жармашып мүмкүнчүлүк бербеген экен. Мынакей Тайлунг менен азыр Бакут Алайбек уулу балким бир нерсе кылат чыгар десем, артынан жармашкан Аскат Аскаров, жок, бул Аскат Аскаров эмес, Фархат Бейшикеев эч кандай мүмкүнчүлүк бербеди. Ошентип биз кайрадан жекеге ортоктош болобуз. Эгерде эле азыр Бакут Алайбек уулу салып алганда Улакты, анда баары башкача болуп кетиши мүмкүн эле. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, эгерде сиздерде телевизор аркылуу, сыналга аркылуу көрүү бул беттеште мүмкүн болбой жаткан болсо, анда YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. YouTube'га кирип КТРК спорт деп издесеңиздер эле биринчи эле дал ушул түз эфир чакчайып көзүңүздөргө көрүнөт. Ошол эфирде басып интернет аркылуу ушул эле сапатта, ушундай эле ылдамдыкта жакшы бир сапаттуу тартылган көпкөр боюнча мелдешти көрүп алсаңыздар болот. Ал эми Facebook аркылуу дагы көрсөңүздөр жарайт. Азыр болсо Урмат Мусаев Улак менен бирок бүгүнкү беттеште албетте баары тең. Бекназар Аматов Улак үчүн күрөш жүргүзгөн. Натыйжада
Натыйжада бул эсеп өзгөрбөйт окшойт. 5-3 эсеби 30 секундадай убакыт бизди азыр беттештин бүтүшүнөн бөлүп турат. 25 секундасы калды. Кайрадан ортодон жалгаштыралы. 15 секунда бар. 15 секунда. Сары Өзөн Расвет командалары азыр болсо Бекназар Аматов кайрадан эңилип көрүп улакты алууга аракет жасайт. Бирок караңыздар, Шпан Султан уулу бул жолу да мүмкүнчүлүк берген жок. Беттеш жыйынтыкталды, урматтуу мекендештер. Эч кайда алыстабаңыздар, алдыда Достук, Ош облусу, Көлтөр Ысык Көл облусунун командалары ойын алып барат. Кызматыңыздарда бул оюнду алып барууда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Команда менен татып койгула. Белгилеме? Кол жак коюлуу. Сары Өзөн, Расвет командасы жакшы оюн көрдүңүздөр. 5-3 эсебинде Сары Өзөн командасы ийгиликке жетти. Ийгилик кут болсун. Кол алышкыла. Бакуат Талас командасы азыркы тартылган улакты алдыла. Башкы калыс айтып атат. Сырдырбай Марат айтып атат. Kırgız elim göçmönü Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarih baragынан elim öçpөгүn Ulu kırgız elim göçmönü Oynup bir azamat gök börü Jarık yıldız bolup janıp göktөгү Tarih baragынан elim öçpөгүn Şamalga жеткирбей чапты Kırgızdın er azamatты Oyun salıp minген attı Күтпөйт айга санды taptı Чаптыр чаптыр жигит чаптыр Кууган атан ташты калтыр Бийик кылып кыргыз калкын Бек сактагын ата сал Кыргыз элдин эрмегине тең болгон Кылымдарды кечип өткөн көк бөрү Эр азаматтардын сүйгөн оюну Өркүндөгү Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн Улуу кыргыз элим көчмөнү Ойноп бер азамат көк бөрү Жарык жылдыз болуп жанып көктөгү Тарых барагынан элим өчпөгүн